ар бир намаздын алдында ниет айтылышы шартпы жана жунуп болгон учурда зикир кылсам болобу? Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ар бир амал ниетке жараша дейт. Ар бир намаз болобу, башка ибадат болобу ниетке муктаж. Бирок ниет дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек? Ниет деген бул адам баласында көңүлүндө, жүрөгүндөгү нерсе да. Анан биз жактагыдай болуп жанагы кээ бир адамдар айткандай ниет десе намаздын алдында туруп алып тили менен айтып, мисалы сүннөт окуган атса мен жүзүмдү кыблага бурдум, мынча аракет сүннөт окуган атам, жүзү парыз болсо парыз окуган атам, анан уюдум иманга деген мунун баары исламда жок. Исламга кирген жаңылык. Ниет деген адамдын көңүлүнө, жүрөгүнө. Ошо адам баласы туруп келип мына намаз окуган атам деген эле жүрөгүндөгү, көңүлүндөгү ниети ошол ниет болуп саналат. Анан муну башкача түшүнүп албаш керек. Мына ушундай нерсе ар бир адамдын жүрөгүндө болуш керек. Мына ошо менен гана чектелет. Албетте, экинчи суроо боюнча Аллах субхана тааланы зикир кылуу жунуп учурунда ооба болот. Зикир кылып субханаллах, альхамдулилlah зикирлеринде истихфар келтирсе боло берет, андан тыйыгы жок. Бирок дагы бир зикирдин бир түрү бар, бул Кур'ан окуу. Балким зикирлердин эң абзели бул Кур'ан окууда. Кур'ан окуган болбойт. Качан гана жуунганга чейин. Анткени мындай нерселерден тыйып келген сахабалардан же башка. Ошондуктан башка тасбихтерди айта берсе болот, бирок Кур'ан окубаш керек. Дароо жуунуп, андан кийин Кур'ан окуш керек. Аллаху алам.